Кечеге келген айымдардын 70% мени сыйлап келишти, дейт Самара Каримованын жолдошу. 4 апрелде Ош шаарындагы тойканалардын биринде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова 30 жашын жана сахнага кадам таштаганына 10 жыл болгонун белгилеп чоң той өткөрдү. Мындан тышкары Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуровдун баш кошкондугуна быйыл 10 жыл болуптур. Бул туурасында Асан Мансуров жубайын куттуктап жатып айтты. Биздин үйлөнгөнүбүзгө быйыл 10 жыл болду. Самара буга чейин Кремльде, Ташкентте концерт койду. Мен Самаранын Европага таанылышын каалайм, деди ал. Ошондой эле Асан мырза Самара Каримованын туулган күнү бир аптага уланаарын кошумчалады. Бүгүнкү кечеге келген айымдардын 70-80% мени сыйлап келишти. Келген коноктордун саны көп болуп, орун жетпей калды. Буюрса Самаранын туулган күнү бир аптага уланат. Алыстан келгендерди, орун жетпей калгандарды үйдөн сыйлайбыз, деди. Булак Супер KG. Анжелика тиш пастанын даамын, атырдын жытын сезбей калдым. Ырчы Анжелика Кайратова коронавируска кабылды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы өздүк баракчасы аркылуу билдирди. Ырчы COVID-19 алгачкы ирет кабылганын, кыздары жакындары үчүн кабатырланганын айткан. Эртең менен тиш пастанын даамын, андан кийин атырдын жытын сезбей калдым. Шоколад жесем, оозумда пластилин жүргөндөй болду. Дароо тест тапшырдым. Көп өтпөй коронавируска кабылганын билинди. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын адистери үйдү дезинфекциялап, компьютердик томографиядан өтүшүм керектигин айтышты. Дене табым көтөрүлгөн жок, жөтөлүм дары ичерим менен жоголду. Коронавирус менен ооруп айыккан тааныштарым чалып, маанайымды көтөрүштү. Алар ооруну көп ойлонбой, катуу ырдап, бийлеп, жакшы маанай менен гана доктурлардын көзөмөлүндө жеңип кетеримди айтышты, деп жазган Ырчы. Булак Кыргыз Кабар.